красным цветом границы на расчетный срок. То есть к 2025 году административная территория города Бишкек должна была охватывать уже. Жогорку кеңештин 11 депутатынан турган комиссиянын бүгүнкү кезектеги жыйыны өтүп, ага мамлекеттик органдардын жана архитектура бирлигинин өкүлдөрү катышты. Алгач эл өкүлдөрү 2006 жылы иштелип чыккан Ордо каланын башкы планы менен таанышып, андан кийин Бишкектин келечектеги архитектуралык жактан өнүгүүсүн талкуулашты. Бишкек шаарынын административдик провинциясы бүгүнкүгө чейин бекилбек. Проект детальной планировки жасалыш керек болчу. Бишкек шаары ошол убакта 16 000 гектар чарчы жерди камтыса, анын 3,5 мың гектар, анан 1000 гектар, ошондо жалпысынан 4,5 мың гектар жеринде араң проект детальной планировки жасалды. Калган 10 000ден ашык чарчы жерине ал кийинки этап жасалбай калган. Бишкек шаарынын 17 жыл мурда иштелип чыккан башкы планы 20 жылга деп бекитилген. Мөөнөтү бүтөөрүнө 3 жыл калса да Ордо каланын келечектеги архитектуралык долбоорунун жаңысын иштеп чыгуу жумуштары баштала элек. Себеби жаңы башкы план 2025 жылга чейин даяр болушу кажет. Эгерде ал убакыттан өтүп кете турган болсо, башкы калада курулуш иштери толугу менен токтоп калышы ыктымал. 3 года всего осталось. За 3 года Учурдагы башкы пландын мөөнөтүнүн бүтөөрүнө 3 эле жыл калды. Ага чейин жаңысын иштеп чыкканга үлгүрөбүзбү же үлгүрбөйбүзбү билбейм. Бизде адистер бар. Алар 3 жылда жетишеби деген суроо турат. Себеби жаңы долбоорун иштеп чыгыш үчүн көп жумуштарды жасаш керек. Кайра баштан баштап тасмага тартыш керек. Андыктан мунун каржы маселесин азыр чечпесе, 2025 жылы Бишкектин башкы планы туңгуйукка кептелет. Андан кийинки биздин баардык долбоорлорубуз мыйзамсыз болуп калышы мүмкүн. Жыйындын экинчи бөлүгү суроо жооп менен уланып, анда Бишкектеги курулуш багытындагы бир топ көйгөйлөр көтөрүлдү. Алардын ичинде мыйзамсыз көп кабаттуу турак жайлардын салынышы боюнча да маселе козголду. Азыркы күндөгү жалпы эле шаардагы мыйзамсыз курулуштар эмне себептен курулуп калып атат? Сиздердин планыңыздар боюнча курулуп атабы же алар өз билемдик кылып куруп атышабы? Башкы планында, мисалы үчүн, конкреттүү бир территорияда ушундай объект туруш керек деген маселе каралбайт да. Зоналар камтылат, селитивное, промышленное, общего пользования деп. Андан кийин ошо проект детальной планировки жасалат. Ошол жерде детализация кылып, эң акыркы стадиясы бул проект застройки деп. Проект застройки деп камтылат. Конкретно бул жерде ушундай объект туруш керек депчи. Бүгүнкү күндө багы 37 официалдуу көп кабаттуу үйлөр турат. Бир документи жок, куруп алгандар. Алар жөнөкөй адамдар эмес. Бирөө ишенген кишилер бар, чененген кишилер бар. Буюрса бүтүп алам деген багы анын арасында сиздер кесиптештериңер бар. Ачык айтып коеюн. Күч органдардын өкүлдөрү бар. Жөнөкөй кишилер эмес да. Жөнөкөй киши ага дук жетпейт, айткандачы. Ошол адамдар куруп алып туруп, анан кийин келип алып үстөмдүк кылат. Могу бере турган 2-3 кагазын бере кой, муну чие кой. Менин убактым жок. Деп анан кийин ушуну баштайт да. Ошондой көйгөйдүн негизинде мондай чатак иштер, мыйзамсыз иштер өнүгүп атат да тилекке каршы. Ачык айтайын, сиз айтып атасыз, туура. Кайсы бир хулиган компания болбосун, ким болбосун, моюнга алыш керек. Ушул жердеги сиздин айланаңыздагы адамдар өздөрү подсказка бербесе эч ким кылбайт алар. Бардыгы замешанный. Моюн ушуну канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуз? Себеби архитектура, ошол эле градосовет, мына менин артымда отурган сиздин кесиптештериңиз бардыгынын ушул жерде күнөөсү бар. Бардыгынын. Моюнга алышыбыз керек. Кайсы жерде кызыкчылык болбосо, жумуш бүтпөйт. Мыйзамсыз курулуштардан сырткары Бишкектин четиндеги 47 конуштун макамы жана анда жашаган элдин социалдык көйгөйлөрүн чечүү зарылчылыгы турат. Эл өкүлү Эльвира Сурабалдиеваны конуштарда жашаган элдин келечеги кызыктырды. Бул жерде разработка административных границ деп белгилеп турсуздар. Ошондо бизде сокулукка жылат экенбиз. Перспективные границы города Бишкек дегенде чүйдүн 5000 гектарын киргизип атасыздар да. Сокулуктун почти 2000 гектар, Аламединдин 3200 гектар, Ысык-Атинский райондун 42 гектар. Ошондо бул перспектива. Кечириз, перспективада ошондо биз кеңейет экенбиз деген сөз да туурабы? Бул маселелер боюнча мен ойлойм, жыл массивтер ушундай учурларда кандай болуп калат бүгүнкү күндө? Жаңы конуштардын тагдыры кандай болот? 7 жылдын ичинде бүт 47 конуштун баарын инвентаризациялап бүтүрдүк.
Это мы сделали техпаспорт жилых массивов. По факту канча үй турат, канча элде жашап атат, ошонун баарын тактап, госреестр менен чогуу тактап чыктык. Акимчиликтер 5-6 служба менен чогуу бүт баарын 7 жылдын ичинде бүтүрдүк. Бүгүнкү күндө ошол техпаспорттун негизинде проект застройки жыл массивы башталды. Мыйзамдаштыруу боюнча. Хотим, не хотим, ал өзүбүздүн кыргыз элибиз, туугандарыбыз булардын жерин чечип бериш керек. Депутаттык комиссиянын кийинки отуруму Бишкек мэриясынын шаар куруу жана архитектура департаментинде өткөрүлмөк болду. Ордо каладагы курулуштарга байланышкан маалыматтар топтолгон соң, мыйзамсыз салынган имараттарга көчмө жыйын уюштуруу чечими кабыл алынды. Дүйшөн Шаршембеков, Денис Ламбек Бейшембаев, НТС.